Бабу суджуди тилавати. Сажда тилава. Суджуд өкім туғандар. Суджуд өкім. Сажда қылу өкім да бұл, сажда қылыш керек. Тилава себеп болады. Мындайша айтқанда, адам тилават қылып оқығанда сажда аяттарын, Құранда 14 жерде бар бізде Ханафи мазхабта. 14 жердегі сажда аятты оқыса, сажда қылыш керек болады. Тилават өкім себебі екен. Жазыңыз уассамау шартуху деп жазып қойылды шо темаға. Әлем уғу шарт болады. Уғу шарт болады. Уассамау шартуху. Те қызыл менен тұрған темаға жазасыздар ма ол жеріне. Ертең сіз Құдай өмір берсін 80-90-ға шығып чал ауышқа болып, бұл кітеңіз сақтап қойғанда небеле чеберлеріңіз алып оқиды, атам түзігеле, дадылеле молда болған екен, қарашы, сонын жазып тұр дейді. Анткени оштон, ноқаттан, қайын жұртым тараптан айтып, қайнатаман атакебізден сұранып, қайнатабыздың кітептерді, туғандан кітептер болса алдырып беріңіздерші деп, ескі кітептер деметкенде, Шахлуқая Хидаяның четтерінде ошол өтө бир кыска нуска бир арабча мыкты тааликтарды жазып өткөн экен да. Биздин ата-бабалар ошолорчу. Хидаянын четтеринде башкача калем менен эмес, илгеркилер калем менен жазуунучу, ручка менен жазууну сыя кийин жугуп кетет, жайылып кетет деген коркунуч болгондо башкача бир нерсе менен, бир карандаш сыяктуу нерсе менен жазышкан да. Укмуш нерселерди жазыптыр. Айтайын дегеним, аккан арыктан суу агат, ошол кишилердин дубалары. Илимдүү ата-бабаларыбыз болгон да. Могул жерде туғандар, вассамау шартын дедик, сүретін чыгарайын мұнын. Абдурахим шейхибіз өзі уға тұрғандай оқып атады, сажда аяттычы. Иқра сүресінің ақырында келеді қой. Оқып, Иқра сүренің башынан оқып келді да сажда аятына келіп, өзіңіз уға тұрғандай оқыдыңыз. Бияқта мен отырам, мисалы, фиқ кітептерді қарап, сабақтан кейін, мұны қарайын, дегені қарайын деп оқып отырам кітептерді барақтап ашып. Мен ұққан жоқпын, бірақ өзіңіз ұғып атасыз. Біз не дедік? Сажда өкім, тилават себеп. Себепсізде табылмақтау сіз қылышыңыз керек болады. Өзіңіз ұққан үшін сізге намаздың сыртында сажда тилават қылуыны, тилават саждасын қылу сізге милдет болады, маға милдет емес. Анткені менде шарт табылбай атады. Екінші учур, өзіңізді ұғып атасыз, мұқам үніңіз менен, қоңыр үніңіз менен биік шығарып дауышыңызды оқып, мен де ұғып атам. Сізге де милдет болады, маға да милдет болады. Эми түшүнүңүздөр, вассамау шартун дегенде. Китепке кириштик. Ва хуа важибун. Бул важиб бизде. İmam Şafii mazhabda sünnet болады. İmam Şafii mazhabda emne болады екен туғандар? Sünnet болады. Vacibun alat tarahi. Бирок vacibun alat tarahi genendikte деп атат. Тарахи деген мындай уақыт кенен берилет. Уақыт тар болып, тез арада кылыш керек болса, ал фавр болот. Сиздерге суроо. Кудай сактасын, эми каза намазды каза кетирүүдөн. Мусулман адам билип туруп атайлап каза кетирбейт. Намазды каза кетирген жагдайда, учурда дароо казасын окуп берүү. Дароо окуш керекпи же кенен өмүр өткөнчө окуса эсеппи? Дароо. Демек кечиктирген сайын аны өзүнчө бир күнөө болот деген сөз. Бул жерде алат тарахи. Бирок муну жазыңыз, мына жазыштын кереги жок, келип атат. Ин лам такун, такунду тетиги сужуду тилава кылып барасыз. Ошол сажда аяты солатияты, солатията намаздын ичинде болбосо дейт. Намаздын сыртында окулса, анда кененирээк сажда кылып берсе болот. Бирок лекинна юстахаббу алал фавр. Дароо намаз сыртында болсо деле мустахаб болот дароо кылыш. Сүрөтү кандай болуп атат? Абдурахим шейхибиз намаз сыртында окуп атат, окуп бүтүп кетерге жакын кылса болот. Ал эми намаздын ичинде болсочу, намаздан салам берип чыкканга чейин окуп бериш керек. Бул фавр болуп калып атпайбы мындайча айтканда намаздын ичинде. Канчалык узун окуса деле намаз бүтөт да баары бир туурабы? Намаздын ичиндеги намаздын сыртында каза кылынбайт. Эсиңиздерден чыкпасын, бул эреже. Ас-солатия намаздын ичиндеги сажда тилават ла туqta харижаха намаз сыртында кылынбайт. Намаздын ичинде өтөлөт. Үчүнчү чор. Мен намаз окуп атам, Абдурахим шейх намазда жок, бул киши сажда тилаватын окуп атат. Азыр келет, бирок алдын ала айтып коеюн. Мен намаз окуп аткан калыс, намаздын сырткары Абдурахим таксырыбыздын шейхибиздин сажда тилават укканда мен намаздын ичинде кыламбы? Жок. Ал киши мага намазды имам эмес, ошон үчүн. Намазды бүтүрүп туруп анан кылам. Намазды бүтүрүп туруп анан кылам. Тетириси 4-чү сүрөт. Мен намазды окуп атып сажда аятын окудум, бул киши намаздан сырткары кылыш керек болот, намаздан сырткары ката. Бирок алал фавр. Мен үчүн намаздын ичинде бүткөнчө кылышым керек, бул киши алат тарахи кылыш керек. Түшүндүңүздөрбү? Ва хуа важибун алат тарахи ин лам такун солатиятан. Намаздын ичинде окулбаса, суроо. Намаздын ичинде окулса, намаз бүткөнгө чейин окуп бериш керек.
Окубай салам берип бүтүрүп болсо, намаздын ичиндеги сыртында каза кылынбайт. Ичинде гана чектелип калат. Ва куриха та'хируху танзихан. Ала тарахи десе деле, ошол кечиктирип аны окуйм, муну окуйм деш макрух танзихан болот. Ала тарахи болгондугу үчүн. Ала фаур болгондо макрух тахриман болуш керек болчу. Жакшы эмес деп атат да, нежелательно, жакшы эмес. Ва сабабуху, эмне себептен? Те жогору жакта айткандай, ат-тилавату, тилават себептен болот. Адам окуганда, өзү катурганда эң ылдый өлчөмү. Өзү катургандай окуса, анда милдет болот. Вас-самау угу шартун шарт болот. Бул деген сөз көз жүгүртүп койсо эле деген сөз да, бирок колуна китеп чыгармап, үнүнө чыгарбай көз жүгүртүп койсо, такыбачылык моюндан куткарып, окуп аткан адам көз жүгүрткөнү себептен сажда кылып койгон жакшыраак. А бирок берки жактагы адам ал билбейт эмнени көз жүгүртүп атат диякта. Жанагындай сөз бар го, алар окуган университетте мен мугалим болгом дегенчи. Түшүндүңүз да ал сөздү. Бирөө мисалы тилават сажда кылып атат деп Куранды ичин коюп балким телефон окуп аткандар, ким билет балким. Свет жандырганда билип калышы мүмкүн да. Айтайын дегеним, киши өзү көз жүгүртүп эле окуп атса, сиз үчүн этияттык сажда кылып коюшуңуз керек болот. Мен билбедим, мага милдет эмес. Мен угушум керек анык. Вассамау шартун. Валау бил фарисият, парс тилинде болсо дагы дейт. Сажда тилават парс тилинде болсо дагы ин фахимага шарт түшүнгөн болсо, каулу сахибайн ушул. Биринчиден эмнеге фарс тили эскерилип атат? Араб тилине жакын болгон себептен. Парс тили эле башка тил, кыргыз тил, казак тил, өзбек тил, English, British English, Американ жана башка латин американский башкаларчы. Парс тилинен максат бүткүл тилди максат кылып атат. Бирөө кыргызча Курандын ошол таржыматыл маанин окуп отуруп, ушинтип, анан ошонун сажда аят экенин түшүнүп калса, белги менен алса, ал учурда дагы милдет болот. Түшүнүктүүбү туугандар, эгер түшүнүп билсе. Канча жерде? Важибун би арбаа ашрата аятан, 14 жерде. Фил Араф, вал Рад, вал Нахл, вал Исра, вал Марьям, вал Улал Хадж. Неге ажылыктын биринчиси деп атат? Ажылыктын акыркысы ал намазга тиешелүү, бирок сажда тилаватка тиешеси жок. Бизде Шафии мазхабта акыркысы дагы болот. Вал Фуркан, вал Намл, вал Сажда, вал Сад, вал Фуссилат, вал Наджм, вал Иншиқақ, вақра бисми раббик. Яны шуну айтып атат. Ва туадда би рукуин. Руку менен дагы сажда тилаваттын өкүмүн өтөсө болот. Бул истихсанан болот. Ау би суджудин фис салати, же намазда, намаздын ичинде руку менен же сажда менен кылса болот. Бирок ошол сажда лейса минха, намаздын саждасы болбосун деп атат. Яны гайру руку ва салат ва суджуд деген намаздын өзүнүн саждасы рукусу болосун. Сүрөтүн чыгарайын туугандар, бияк карап коесуздар. Лейса деген сөз кичине оор, бирок сүрөтүн чыгарып берем. Сажда тилаватын өтүп атабыз биз, 14 жердеги мынакей. Аллаху акбар, субханакаллахум деп сананы окуп, мен имам экенмин да мисалы. Аузун айтып, бисмиллахи айтып, алхамдулиллахи роббил аламин окуп, анан биринчи рекетте Иқра сүрөсүн окудум да, Иқра сүрөсүнүн акырына келдим. Бирок мен аны бүтүрүп эле рүкүгө кетпейт экен. Иқрадан кийинки сүрөнү окумак экенмин. Иқраны бүтүргөндөн кийин Аллаху акбар, Иқраны айтпайынчы башка сүрөнү айтайын мисалы. Башында келген сажда аятты. Мисалы молчунун Раад же Нахл айтар. Ортосунда келе турган болсо окуп барат эле. Сажда аятын окуганда кийин Аллаху акбар деп рүкүгө кетип, анан кайра туруп, анан уланта берсем болот дейт. Демек азыркы мен рүкүгө кетип, анан кайра туруп улантып атам го? Канымечи. Бул рүкү намаздын рүкүсүбү же кайсы рүкү болуп атат? Эгер туп-туура бул сажда аятынын рүкүсү болуп атат. Намаздын рүкүсү болгондо тургандан кийин этменен сүннөт же важип деп талашкан нерсени кылып туруп, анан мен саждага кетишим керек эле да. Ошону айтып атат. Лейса минха дегени. Демек рүкүдө кылганда бул рүкү сажда тилаваттык болуп атат. Же жанагындай. Окуп атам да Нахлдык Муратты окуп атам да түз эле саждага кеттим. Адамдар түз эле Аллах бар деп саждага кеткенде билиш керек да. Бул намаздык болгондо рүкү кылынып, анан сажда. Түз эле саждага түшүп туруп кылып, анан кайра туруп улантып кетсем дагы болот дейт. Бул биринчи вариант экен. Сажда түшүнүктүү. Суроо эмне үчүн рүкүдө десе, рүкү менен сажданын бириккен жери Алла Таалага баш ийүү, мындайча айтканда моюн сунуу болуп атат. Ал мааниде саждага рүкү деле шериктешет деген сөз ал мааниде. Кандай эле Рамазанда хадис баягы аялы менен жакындык мамилеге атайлап барып койсо, ниет кылып орозо туткандан кийин. Ошон боюнча хадис кафарат милдет болот деп келсе, ханафилер ичкен менен жеген ушул эле мааниси бирдей болот деген сөз. Ва юджзиу, көңүл буруңуз эми. Жаңы маселе.
Ruku'uha namazdın rüküsü. Ruku'uha деген domir namazdыкына кетип атат. Namazdın rüküsü an sujudu tilava. Sajda tilavatın ordun basat. Şart innavaha bihi bir ruku. Ruku menen sajda tilavatı niyet kılsa. Mınakay süre tutuğanlar. Allahu Ekber. Sananı okudum. Avzunu ayttım, bismillahını ayttım, Fatiha'nı okudum, İkra suresini okudum. Akırında sajda ayatını okudum da namaz kadıgıdayla rükû gittim. Rükûnün içinde men niyet kılsam. Biroq menen eki koyon ketip atat. Bul rükû namazın rüküsü. Plus koşumça men sajda tilavatın ordunda niyet kılıp atam. Ötöt eken. Rüküde ötöt eğer niyet kılsa, namazın rüküsünde niyet kılsa. Şu vakta imamdın niyetli jekse vakta. Ova. Eng жақсы сұра бердіңіз. Арттағылар білбейді деле деми, туурабы? Демек имам ниет жетишти. Бирөө жарым намаз бүткөндөн кийин кечиресин тайтып, молдеке өзүнчө сажда тилават кылбадыңыз го, сажда тилаваттын саждасын делбейт экен да. Ошондо ортолуктарда айтса, рүкүгө ниет кылып атат да имам. Өзү кылуу. Ортолукта айткан бирок ниет кылса рүкүгө же сажда кылбай туруу эле. Сиздин сурооңуз бул жерде ниет кылыш керек болуп атат. Жанагы Рот жана Нахл сүрөсүнүн ортосунда окуп туруп рүкүгө барып кайтса өтөт деп эдик. Ошондо ниет шарт эмеспи деген сөз чыгып атат да. Сурооңуз ушундайбы? Биз ошону намаздын рүкүсүндө ниет кылып койсок Өтөт. Намаздын рүкүсүндө ниет кылсак өтө берет. Акыркы сүрөдө келген Икра. Икрада ол мейлі рүкү ниет кылабыз. Ортолорда келип калган сажда аятта. Ооба. Ортосуна келери менен рүкү же саждасын кылып коюшубуз керекпи же ошону деле акырын ниет кылып? Ошону деле акырында боло берет. Түшүндүм, анткени намаздын ичинде намаз салам берип бүткөнгө чейин бүтүрсөңүз болду эсеп. Шейхтин суроосун жакшы түшүндүм. Баягы менде эфирден жазышты кийин. Устаз балдар суроо бергенде биздики угулбай калып атат. Ошон үчүн балдардын суроосун кайталап туруп, анан жооп кайталап койсоңуз дейт да. Абдурахим шейх мындай суроо берип атат. Икра сүрөсү акырында келет экен, мейли ал. Намаз рүкүсүн ниет кылдык. А бирок кээ бир сажда тилаваттар сүрөнүн ортосунда келип калат. Имам дагы окуйт аны. Ошол учурда дароо сажда аяты кайсыл жерде келсе, башында келе, ортосунда келеби, дароо же рүкү кылып же сажда кылыш керекпи? Же кадимкидей эле намазын бүтүрүп барып, акырында да кылса болобу деген суроо боло берет. Негизги эсеп намазды бүтүп туруп кеткенге чейин сажда тилаваттан кутулса болду. Анткени намаздын баардыгы бир амал болуп эсептелет. Унутуп калам десем да бир жөн. Бирок коомго айтып коюш керек да, туугандар, азыр сажда тилаватын окуйм, мондай эмеде келип калышы мүмкүн. Дароо рүкүгө кетип туруп, анан кайра улантсам, рүкүдөн кайтпай калып, сажда кетип башка болуп жүрбөгүлө түшүнбөй деп эскертип коюш керек. Ооба, эл түшүнбөй калса болбойт да. Ооба. Ооба. Бирокты эки коюм менен атасы деген ошол. Ооба, адыгы. Бул данчигинибиздин суроосу Икра сүрөсүндө окуду, акыр жагында. Же болбосо намазга жарай турган өлчөмдө окуду, сажда аяты келип калды. Аллаху акбар деп кадимки эле рүкүгө кетти намаздын. Рүкүсүндө сажда тилаватты ниет кылды. Ошол өтө береби? Кийин мындайча айтканда, сажданы кылып бүтүрүп кете берет. Бул шариаттын берген жеңилчилиги. Бирок ниет кылуу шарт экен да. Ниет кылбай эле жөнөкөй намаздын рүкүсүн кылып койсоң да, саждада азыр келет саждада. Же акырында сажда кылып коюш керек мүмкүнчү. Бисмилlah, кеттик. Wa yujzi'u ruku'uha anha in nawaha bihi wa sujuduha yujzi'u атып болуп атат. Сажда намаздын саждасын кылса да өтөт дейт, эсептелет. Wa illam yanha, бирок намаздын саждасында сажда тилават ниет кылбаса деле дейт. Сүрөтү кандай? Аллаху акбар, сана, таавуз, аузу билла, бисмилла, Фатихадайын сүрөдөн кийин ошол ортосунда же акырында же башында айтор. Сүрөнүн ичинде, жалпы жонунан арасында сажда аяты келди. Бүтүрдү намазын, кадимкидей рүкү кылды, дароо кылган жок да бул. Рүкүсүн кылды, сажданы кылды. Намазды бүтүрүп койду. Эмне болот десе, намаздын саждасы менен сажда тилаваттын орду да толукталат дейт. Намаздын саждасы менен сажда тилаваттын орду дагы өтөт деп атат. Бирок ортосунда ниет кылбаса да, ортосу көпкө созулбаса шарт. Сажда берки сажданын ордун басат, көпкө созулбаса качан? Ва кана фаурат тилавати. Фаура деген акиба. Жанагы кыямда тилават, сажда тилаватын окугандан кийин
дароо рүкүгө кетип, намаздын рүкүсүнө. Дароо анан саждага кетсе, ошол саждада ниет кылбаса да беркин ордун басат экен. А эгер жанагындай кылалы. Окуду, сажда тилаватты, ортосунда келет экен. Окуу, саждаяттан бир канча кеткенден анан рүкү кылды, анан сажда кылды. Анда өтпөй калат. Анда жаңылуу сажда кылыш керек. Анткени жаңылуу сажда эмес, сажда тилават. Сажда тилаваттан кийинки намаздын саждасы анын ордун басат, экөөнүн ортосунда көбүрөөк созулуп калбаса деген сөз. Дароо рүкү саждага кетсе, көбүрөөк созулуп калса, жаңыдан сужуд тилаваны кылыш керек. Эки жолу сужуд тилаваны кылат, акырында жаңылуу саждасын кылат кечиктирген үчүн. Кеттик. Түшүнүктүүбү туугандар? Бериңиз. Ниетті алып эч нерсе кылбай намаздан чыгып кетти. Намаз ичинде өтөш керек эле. Болду. Эме истигфар тилейт Кудай Тааладан. Эгер эч нерсе кылбай, сажда тилават милдет болгон адам намаздын ичинде, намаз бүтүрүп койду. Мындайча айтканда карыз калып кетти, эмне кылат? Важип болгондугу үчүн истигфар айтат, азын-аулак садака чыгарып коет деген маселе. А Шафии мазхабтагы жеңил алар сүннет дейт. Ва идраку имамихи, имамга жетишип калса фи ракатиха, ошол ракатиха деген кайсы рекет? Сажда тилават окуган рекетке жетишсе рүкүгө. Ка идракихи хи, ошол адам жетишкен болот. Ияху, ошол намазга имамына жетишкен болот. Фига фи саждати тилава. Кийин туруп калган казасын өтөп атканда сажда тилават кылыш шарт эмес деген сөз. Мындай. Мен келдим, намазга кошулдум. Мындайча намазга качан кошулдум? Ошол рүкүгө чейин кошулуп калдым. Мен кирсем имам Аллаху акбар деп рүкү кылып аткан экен. Мен да Аллаху акбар деп кыямда туруп айтып рүкүгө жетишип калдым. Кийин анан намазды каза кылып бүтүп атканда чыгып бараткандан көрө имам биринчи рекетте сажда тилавасын окуган, типа сен да кылып кой деген сыяктуу айтып атат да, жок кылбайм мен. Анткени биринчи рекеттеги сажда тилаватын окуган кыямда мен ошонун рүкүсүнө жетишип калсам, рүкүгө жетишкен намазга да жетишкен болот, намаздын ичинде сажда тилаватка да жетишкен болот. Эми түшүнүңүздөрбү туугандар? Бул сүрөт, муну ачык качан түшүнөсүз? Мен келдим, келгенден кийин кирсем имам намазда саждада экен. Саждага келип Аллаху акбар деп саждага уюдум, имам экинчи рекетке турду, намазын окуп бүтүрдү, туруп аткандан кийин имам өзү айтып калды. Туугандар, арттан жаңы кошулгандар болсо, мен биринчи рекетте рүкүгө чейин сажда окугам. Ким рүкүгө чейин үлгүрүп калса, мени көтөт. Рүкүдөн кийин уюп калгандар болсо, сажда тилаватты кылып коюшуңуздар керек. Анткени имамдын намазда кирген керек болуп калат да. Ал учурда берки адам сажда тилават кылыш керек болот. Ва илля, караңыз. Ва илля качан сажда тилават кылыш керек болот? Ва илля деген кандай? Ошол рекетте рүкүгө жетишпей калса, фа алейхи сужудуга сажда кылыш керек болот. Бирок качан мынакей? Би самаиха минху, имамдан укса. Имам өзү оозек айтса, же сажда тилаватын окуса. Эч нерсени билбей калсачы, бул саждасында келип башкада келип, анда милдет эмес анда. Чындап аны каяктан билет турабы? Биринчи имамдыгын билбей калса, экинчиде имам туруп эскертпесе. Ва якфи, жаңы маселе, саждатун литилавати аятин мироран фи маджлисин. Бир маджлисте же бир орунда бир саждаятын 100 жолу, 1000 жолу окуса да эки сажда жетиштүү болот. Мынакей. Bir adam oturdu dağı, İkra сүрөсүн аябай кайталап атат экен. Икра сүрөсүндөн бир эле саждаят бар да, улам башынан келип 100 жолудан теспет көрүп атыптыр. Ушундай карекелер бар, теспет көргөн каарыларды көргөнбүз, 200-200дөн өткөзгөнчү. Мисалы, кареке келип кыздарыбызга сабак окуттуруп, Ханифа же Малика, сен Икра сүрөсүнү 20 жолу теспеден өткөрүнсө, Ханифа бир жерден жылган жок. Отуруп 20 жолу өткөрсө, 20 жолу саждаятын окуду деген сөз Икранын акырында. 2 жолу сажда кылса жетиштүү болот. Эми албетте кызым балагатка жеткен болсо. Балагатка жете элек болсо сажда кыл деп үйрөтөбүз, бирок милдеттүү эмес. Ибара сүрөткө бул бир аятты окуса, шашпай туруңуз келет азыр. Бул жерде келбептир, мен өзүм айтып коеюн. Мультакал абхурда өтө мухим бир сүйлөм келет. Бул сүйлөмдү мен көп жылдан бери жаттап кайталап жүрөм, керек да анткени. Суроо келген. Ва ин баддалаха авил макана ла деп келет. Мультакал абхурда. Ва ин баддалаха дегени кайсы? Сужудат тилаваттан бир эле орунда турат, бирок 14 саждаятты окуп атат.
Baddalaha деген сөз bir сажда аят, bir qancha сажда аят оқса, бирок bir эле мажлисте турат. Wa in baddalaha awil makan aw baddala al makan. Жоксо bir эле сажда аят, бирок bir qancha жерге жылып окуп атат. Iqro сүрөсүн Ханифа кызым, могу бөлмөдө балагатка жетти дейли, могу бөлмөдө bir окуду Iqro сүрөсүн. Диги бөлмөгө чыгып bir окуду. Диги бөлмөгө чыгып bir окуду. Ата мен эки эле сажда кылам, мен bir эле сажда аятын окуп атпайм десе, кызым, bir сажда аятын окуп атасың, бирок 3 бөлмөдө окуп атасың. Ошон үчүн 3 жолу сажда кылышың керек болот. Жоксо айтчу мүмкүн, ата, мен ордуман жылган жокмун, бирок мен 14 сажда аятты окуп атам десе, 14 жолу сажда кылыш керек болот. Демек, bir qancha жолу окулганда 2 сажда качан жетиштүү болот экен? Иниттахадал majlis ва сабаб. Демек, сажда тилаваттын bir аяты bir мекенден жылынбай окуса, жылбай окуса, ошо гана 2 рекет болот экен. Эгер экөөнүн бири өзгөчөлөнүп кетсе, анда ошого жараша кылыш керек. Bir сажда аятын бирок 3 бөлмөдө окуса 3 жолу, же bir мажлисте отуруп 14 сажда аятын окуса, анда 14 саждасын кылат. Чыктыбы маселе? Алхамдулилlah. Мултакал Абхурдун эмесин матынын жаттап коюңуз. Wa in baddalaha awil makana la деп айтылат. La деген сөз la takfihi. Ооба. Wa in baddalaha awil makana. Awil makana la дейсиз. Ama ol жердеги эреже. Wa yakfi sajdatun li tilawati ayatin miraran. Көп жолу bir аятты окуса, fi majlisin дегенде жазыңыз эреже. Li anna al majlisa jami'un lil mutafarriqat. Анткени bir majlis bir жыныстагы аятты өзүнө камтып алат. Li anna al majlisa jami'un lil mutafarriqat. Li anna al majlisa jami'un lil mutafarriqat. لأن المجلس جامع للمتفرقات. بسم الله. وتجزئ الصلاتية عما قبلها لا عكسه. Yani la amma ba'daha деген сөзді. Намаздын içindeki ayat deydi. Намаздын içindeki сажда тилават ага чейинки окулунган, саждага чейинки окулунган бардык тилаваттарга жетиштүү болот дейди. La aksıgı bunun tetirisi emес deydi. Сүрөтү мындай болуп атат туганда. La aksıgı deyди, la ba'daha деген сөз да мынакей. Таравид экенбиз. Артта турган адамдар бекем туруп берген адамдар экен. Bir сүрөнү окудук, 2 сүрөнү окудук, айтор bir канча сүрөдөн 14 жердеги окула тургандын 4-өсүн окуп турмун да. 4 сажда аятын окуп турмун. Bir кыямдачы мисалы. Намазда. Анан же дароо рүкү кылып ордун толтурса болот, же дароо сажда кылып ордун толтурса болот, же болбосо рүкүдө кыла турганса ниет кылыш керек, же саждада ниет кылбаса дилетет, ортосу алыс болбосо өзүнчө кылыш керек. Бул варианттар болот атпайбы? Айтор кылдым, 4 жолу окуганга кылдым. Анан кайра экинчи рекетте туруп окуп, сажда тилаваттан экөөнү. Мен жана биринчи рекетте окуп койдум го 4-өнү. Ошол жетет дебеймин да. Сажда аятына чейинки кылынган нерселердин баарын камтып алат. Жана bir жерде отургандай эле. Бирок мындан айырбас намаздын ичинде. Ар бирин 2-2ден кылбайбыз намаздын сыртындагыдай. Намаздын ичи бардыгы эле бир болот да, 2 сажда баарына жетиштүү болот. Амма коблаха. La amma ba'daha. Birinci rekette okup sajda kılıp koyup, birinci reketteki sajdan birge dagı, ekiye dagı jetet debeybiz. Birdegi özüne murdagı jetet. Digi özüne murdagı jetet. Бұл Рамазанның кафараты сияқты. Bir adam былтыркы жылдын Рамазандан атайлап кафарат кылып бузган, кийин быйылкы жылкынан да атайлап бузуп койду bir күн. 60 күн болуп атат да кафарат. 2 күн каза турат, 62 күн ошондо. Эгерде кафаратты тутуп бере элек болсо, быйыл кой деп так болуп тутса, бұл кафарат 60 күн, буга чейинки бардык кафарат ичине камтып алат. Бардыгын бир тутулган болуп эсептелет. Бирок былтыркы жылы кафарат келтирип, былтыркы жылы кафарат тутса, анан быйылкы жылы да кафарат кылып бузса, былтыркы быйылкыны камтай албайт. Ал мурдага гана. Быйылкыга өзүнчө кафарат тутуп бериш керек. Анда бирөө жарым ойлонбосун, анда орозону бузуп калсаң, акырында бир чогулдук кафарат бериш керек деп өлүп калса эмне болот? Ошон үчүн жылдыкын эрте тутуп бериш керек. Кеттик. Wa tujzi'u salatiyatu namazdагы сажда тилаваты амма qoblha мурдагысына өтөт, ла аксуху өзүнөн кийинкисине өтпөйт. Жаңыдан кылыш керек. Wa nudiba дагы бир сүрөтүн ачыктап коеюнбу кечиресиздер. Бир эле рекетте мындай өтө кыска сүрөтүн түшүндүрөйүн. Бир рекетте окуп атат да сажда аяты келсе, бул шашып кетип ошоно дароо рүкү кылды, же дароо сажда кылды, анан кайра туруп сажда аятын окуду. Демек кайра окуса, кайра сажда аятына сажда кылыш керек болот. Мурдагы кылып койгон өтпөйт.
Мурда кал, мурдага гана кетет. Бирөө бир нике кыйып анан кийинки аялдар менен нике кыйбай жашай берсе болбойт деме кетсе, мен башында кыйып койбодумбу депчи. О башында кылып коюш үчүн канча колду көрүп атасыз? Ошону бир кыйса бир жонунда. Ал башында бирөөнү эле кыйганда туурабы? Көрдүңүз, сөздү айта албай калгансыз, только кол менен көрсөтөсүз. Кеттик шейгим. Ва нудиба сабакта чарчап кетпесин дейм да балдар. Ва нудиба ихфауха ан гайри мутаахибин лаха. Мутаахибин деген жазыңыз мутажаххизин деп, даяр болбогон адамга. Лаха деген сажда тилаватка. Нудиба устухибба деген сөз. Ихфауха сажда тилаватын иштен окуган мустахаб болот экен, иштен окуган. Ким үчүн? Мин гайри мутаахибин лаха, ага даяр болбогон адам үчүн. Базарга барып алып, бирөө казак бауырлар айтмакчы, айгайлап сажда аятын окуса болбойт экен да. Базардагы адамдар сажда тилават үчүн барган жок да яка. Алар үчүн 5 маал парз, калган учурда иштеш керек ал, туурабы? Элестетиңиз, бирөө кыдырып микрофон менен сажда тилаваттарын окуп жүрсө. Ошончо адамдар уккандай милдет болуп калат да тууган, туурабы? Болбой калат, күнөөкөр болуп калат берки адамдар сажда кылбаса. Мустахаб болот экен. Ва нудибал кияму. Өзү сажда аятын отуруп окуп аткан болсо, дароо ошол жерге азыр акырында келет такбирди айтып 2 жолу сажда кылса жетиштүү болот. Бирок адеп мустахаб болот экен, атайын сажда аят үчүн туруу, сумма сужуду лаха, рүкү шарт эмес, туруп урмат көрсөтүп, анан саждага барган жакшыраак экен бул. Бул адеп эми, намазга болгон адеп. Сажда аятына болгон. Анткени эмне үчүн? Шайтан Алла Таала буйрук кылып туруп, сажда кыл дегенде сажда кылбады, а пенде баласы кандай бактылуу мусулман адам сажда кылып атат деген сөз бир аят өткөндө. Ва шурита ли сиххатиха. Сажда тилавасы дурус болуп өтүү үчүн шарт, шуруту сула, кадимки намаздын шарттары керек туугандар. Кадимкидей. Аял киши мисалы жолугу жок намазды окуса болобу туугандар фатвада? Жолугу жок, кечиресиз, Куран окуса. Үйдө эч ким жок болсо. Өзүнүн күйөөс баласы болот. Бирок мустахаб эми баягы жагын болгон эми. Бирок үйдө кондиционер жок экен, өтө ысык экен да. Такыбачылык жолук салайын десе да бушуп кетип атат. Куран окулбай калып атат. Албетте Куран менен, эме жолук менен окуган жакшыраак. Эч ким жыңалбаш оку деген сөз эмес. Эми кээде мен айтайын дегеним жагдай ар кандай болот да, муну туура түшүнүңүз. Негизи Куранга урмат көрсөтүп, жолук менен кыбланы карап окуш керек. Кармак окуган болсо дарат болуш керек. Туурабы? Бирок эми сажда аятына келдик туугандар. Сажда аятында аял киши баягы өтө ысып кеткен экен, же байкуш апа киши экен, дараты бар, Куранды кармак окуп атат, жолугу жок экен. Мындай чакта жолук деген кандай? Үстүнө жолук таштап койду, бирок моюну ачык экен дейилчи. Ошол боюнча сажда кетсе болобу? Болбойт. Намаздын шарттары шарт дейт. Намаздын шарттарынын бири, сырткы парздардын бири сатрул аура, ауратты жабык кылыш керек болчу. Апабыз жанагы салынып алып моюну ачык турганы намаз өтпөй калат. Ошон үчүн кымтынып, жолугун байланып туруп анан саждага барыш керек. Эми чыктыбы? Кыбланы караш керек, алхамдулилlah ачык чыкты. Илля тахримата, Аллаху акбарды айтыш шарт эмес. Намаздагыдайчы. Аллаху акбарды аял киши мындай көтөрүп, же эркек киши мындай кылып барыш шарт эмес. Ордунан турат, Аллаху акбар, сажда кылат, кайтат, сажда кылат. Баймашек түшүнүктүү элеби? Азыр сүрөтү чыгат. Ва кайфиятуха, ай суратуга, сүрөтү кандай деген сөз. Ай ясжуда саждатан вахида, бир ирет эле сажда кылат, байна такбиратайн, 2 такбирдан соң турат ордунан. Аллаху акбар дейт, сажда кылат, кайра Аллаху акбар деп турат, бүттү ошо менен. Хума дегенде 2 такбирди айтып атат. 2 такбирди айтуу сүннөт болот. А сажда эмне болот? Бизде важип болот. Бирок била рафи ядин, кол көтөрүлбөйт деп атат. Намаз кыямга тургандачы Аллаху акбар делбейт. Ва ташахудна ташахуд отурбайт, ва таслима салам берилбейт. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.